Ооба кутмандуу таңыңыздар менен бизде ОТРКнын жаңы тиркемеси менен чөнтөк телефон аркылуу дагы түз байланышып онлайн форматта көрсөңүздөр болот. Ал эми азыркы таңкы мейманды Facebook'тан дагы түз алып көрсөңүздөр болот. Ошондуктан биздин катталуучуларга дагы биз кутмандуу таң каалайбыз. Бир аздан соң таңкы мейман түрмөгүбүз башталат. Бүгүнкү темабыз ушул ажылык сапар тууралуу болмок. Ажылык сапар 2024-жылга ушул жылдын 9-ноябрында башталганы турат. Эгер 2023-жылдын ушул 9-ноябрында башталганда эрте эле бүтүп калса, эрте дагы токтотушу мүмкүн экен. Ошондуктан кененирээк маалыматты азыркы келген мейманыбыздан алсаңыздар болот. Аны Чыңгыз алып барат. Ал эми тиешелүү кызыктырган сурооңуздар болсо WhatsApp аркылуу жөнөтүңүздөр, аны мен окуп турмакчымын. Чыңгыз. Анда коногубузду тааныштырып маек баштайлы. Муфтияттын ажылык эл аралык байланыштар бөлүмүнүн адиси Абдулазиз ажы Туташбаев мырза студиябызга келип отурат. Ажыке, кутмандуу менен рахмат. Студиябызга кош келдиңиз. Мынакей азыр кесиптешим айткандай 9-ноябрдан баштап ажылык сапарга каттоо башталат экен. Ага чейин ажылык сапардын касиети тууралуу, ажылык деген эмне, ал эмне берет мусулманга, ушул тууралуу бир маалымат берүү менен баштасак. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бисмилlah, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы жана мээрими нурулугу менен бирге. Бүгүнкү бардыгыңыздардын таңыңыздар кутмандуу таң болсун деп Кудайдан тилеп кетебиз. Андан кийин негизи биз ажылыкты баарыбызга белгилүү болгондой эле исламдагы 5 фарздын бирөөсү деп айтып келебиз. Исламдагы 5 фарздын бирөөсү Аллах Таала тарабынан мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарга фарз кылынган ибадат болуп эсептелет. Бул ажылыктын кыскача бир токтоло турган болсок, ажылык бул исламдагы өзгөчө бир ибадат болуп эсептелет. Ибадаттар себеби дегенде исламда же дене менен аткарыла турган ибадат болуп эсептелет. Бул орозо, намаз сыяктуу. Же болбосо акча менен аткарыла турган ибадат болуп эсептелет. Зекет же садака сыяктуу. Ал эми ажылык амалынын өзгөчөлүгү ошол эки ибадат бириктирилген ибадат болуп эсептелет. Ажылык менен дене экөө бириктирилген, шарт кылынган ибадат. Ажыга баруу үчүн сөзсүз түрдө адамдын акыл эси, ден соолугу таза, чың болуш керек. Анын экинчи шарты Аллах Таала Куранда айткандай, "Манистата алейхи сабила" дейт, барып келгенге каражаты, кудурети жете турган болуш керек деген өзгөчө баса белгиленген. Ошон үчүн өзгөчө бир ибадат. Бул баарыңыздарга белгилүү болгондой эле жер бетиндеги эң ыйык шаарлардын бири. Балким жер бетинде бардык мамлекеттерди, шаарларды, айылдарды адамдар ат коюп, адамдар чектеп, адамдарга статус берет болгон болсо, бирок жер бетинде жападан жалгыз эки шаар болуп эсептелет. Үчүнчүсү бул Акса шаары деп айтсак да болот. Эки шаар Аллах Таала атаган, Аллах Таала чегин чектеген жана Аллах Таала статус берген жер болуп эсептелет. Ошон үчүн ажылык амалы бул атайын ошол ыйык Мекке шаарына сапар ата турган бир улуу ибадат деп айтсак болот. Жакшы. Ниет кылгандар көп, баргысы баягы алдына коюп койгон максаттары бар. Биздин бир туугандар азыркы алдыда боло турган маекте бир өзүңүздөргө жакшы маалымат ала аласыздар деген үмүттө турабыз. Өзүңүз айткандай квота тууралуу сүйлөй турган болсок, былтыр 6110 квота берилген экен. Быйыл 6060. Бул эмненин негизинде берилет? Кандай тартипте? Мындай алганга мүмкүнчүлүгү бар биздин жаранда. Негизи бул квота түздөн түз ошол Сауд Арабия патшалыгына тийиштүү деп айтсак болот. Ал эми булардын квота бөлүштүрүүдө дүйнө жүзүнө ар бир миллионго 1000 квота бөлүштүрүлөт. Ал эми биздин кыргыз мамлекетибизде 7 миллион деп катталган маалымат боюнча оондон алар маалымат алып, анан бизге ошол жыл сайын 6000 квота берилип келет. Бирок биздин Кудайга шүкүр кыргызстандыктар, кыргыз эли ошол муфтияттын уюштуруусу менен кээде ашыкча дагы талап кылып квота алган учурлар болот. Өткөн жылкыдан 6110 болсо, быйыл бизге келген азыр алгачкы каттын негизинде 6060 квота келген. Жакшы. Баалар тууралуу да салыштырмалуу кошуна өлкөлөрдөн бизге арзан деп айтылып атат. Анан баргысы келген, мисалы үчүн ажылык сапарга баргандар кайра барганга шарты болобу? Же барбагандарга мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлөбү? Муфтияттан кандай каралган ушул? Негизи биз муфтияттын ичиндеги атайын бир ажылык умура боюнча атайын жоолорубуз бар. Ал жоонун ичинде ажылыкка биз жогоруда айткандай эле өмүрүндө бир жолу барып келүү бул фарз.
милдеттүү түрдө барып келгенге жана ден соолугу чың барып келгенге кудурети каражаты жеткен адам үчүн фарыз деп эсептелет. Ал эми бизде дагы бир жакшы бир нерсе бар. Жакшы бир жөнөлгө бизде Кыргызстанда ажыга барып келгендер үчүн чектөө жок. Балким өткөн жылы буга чейин барып келгендер, быйыл дагы ажылык аткарып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Эртерээк аракет кылып тизмеге кирсе. Бул кадимкидей жана электрондук эмес, кандай тизме менен кандай катталат? Биз ажылыкты каттоо Кудай буйруса быйыл 2024 ажылыктын жарыясы 2023 жылдын 9 ноябрында каттоо башталат. РСК банк аркылуу каттоо башталат деп жарыя бердик кече. Ошол РСК банк аркылуу болот. Биз ошол кыргыз жарандарыбызга жана ажылыкты максат кылган адамдарга айтып кете турган маалымат бул ошол ким канчалык аракет кылып өзүнүн себебин аткарып ошол банкка келип төлөө квитанциясынын негизинде убактысы эске алынат. Мына ошонун негизинде каттоо убактысы ошону менен белгиленет десек болот. Андан кийин каттоодон өткөндөн кийин дагы бир баса белгилеп айтабыз, себеби өткөн жылы биздин жарандарыбыз көп адашып калган жарандарыбыз болду. Банкка төккөндөн кийин эле ошону менен чектелип калып калгандар болуп, кийин келип өзүн тизмеден таппай калгандар болду. Анын себеби ошол банкка акчаны төккөндөн кийин сөзсүз түрдө өзү каалаган аймактан барып, биздин муфтиятка тиешелүү 30 оператор жана кураторлор бар. Ошол кураторлорго келип, казыяттардан операторлорго келип, алар ажылыкка тиешелүү кагаздар, документтерин тапшырып, каттоодон өтүш керек. Жакшы. Жанагы сөзүңүздү түшүндүрүп берсеңиз, ден соолугуна карап деп атпайбыз, ден соолугу чың адам барып келгенге мүмкүнчүлүгү болот депчи. Эгерде каттоодон өттү, бирок сапарда жүрүүгө мүмкүнчүлүгү бир аз талапка жооп бербесе, бул кандай медициналык текшерүүдөн кандай болот ошол жагы? Бул атайын бизде ошол ажылыктын өзүнүн жана жогоруда айткандай жоосунун негизинде, эгерде ден соолугуна байланыштуу бир жагдай жаралып кала турган болсо, анда ал ажыны атайын медициналык справкалардын негизинде, врачтардын көргөзмөсүнүн негизинде каралат. Ал сапарга барып келгенге жарамдуу же жаралып эмеспи дегендей. Эгерде врачтар уруксат бербесе, ал ажылыкка бара албайт. Анан ажылык биздин ошол ажылык жоонун ичинде эгерде жалгыз киши болсо, ал ажыга барып келүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн. Эгерде мисалы махрамдары, аялы менен же кызы менен же апасын алып кетип аткан болсо, анда ал махрам болгондуктан анын ордуна башка бир эркек махрамды ордуна алуу мүмкүнчүлүгү бар десек. Нургуз? Суроолор келип түштү. Активдүү телекөрүүчүлөрүбүз көп экен. Өткөн жылы катталган талапкерлер 21 ноябрга чейин кошумча дагы $1000 банкка төлөөсү керек экен дейт. Эмне үчүн? Алгачкы төлөмдү толук төлөй албагандар электрондук тизмеден чыгып калышы мүмкүнбү деген суроо экен. Дагы катар менен узатып коеюн, жооп бере бересиз да. 2024 жылы ажылыкка $2000 экен, муну узартып төлөсөк, бөлүп төлөсөк деген оюн айткан окшойт да. Бөлүп төлөсөк болобу деп айтыптыр. Биринчи суроо боюнча бизде 2023 жылы ажылыкта квота тийбей кезекте турган жарандарыбыз бар. 111 адам. Аларга быйыл ошол биздин муфтиятта атайын урушу деген убактылуу республикалык штаб бар. 20 кишиден турган штаб. Ошол штабтын чечиминин негизинде өткөн жылы бара албай, квота жетпей бара албай калган жарандарыбызга бир жеңилдик берилди десек болот. Алар ошол былтырдан бери күтүп тургандыгы үчүн алар биринчилерден болуп катталат. Алар болгону ошол өткөн жылы эгерде $1000 төлөнгөн болсо, каттоодо баштапкы төлөм $1000 болсо, быйыл $2000 деп бекитилген. Ошол $2000 төккөндөн кийин алар биринчилерден болуп ажылык сапарына квота алуучулардын катарында болуп эсептелет. Тизмеге кирүү үчүн, демек тизмеге кирүү үчүн $2000 болуп эсептелет. Жалпы ажылык сапардын тыйыны ажылык сапардыкы эми болжол менен айтканда 4000-4500 деп башталат. Биздики жыл сайын алып келген практиканын негизинде, бирок биздин бул сумманы кесе айта албагандыгыбыз, бул бардыгы ошол Сауд Арабия падышалыгынын атайын ал жакта ажылык министрлиги бар. Ошол ажылык министрлигине байланыштуу. Мына ошол себептен биз бая кесе бир калькуляцияны бекитип айта албайбыз азырынча алдын ала. Жыл сайын ошол ажылар даярдык кылганы ошол $4500 башталат. Мисалы быйылкы жылкы ажылыгыбыз 3800, андан да бир аз арзаныраак уюштурулганга мүмкүнчүлүк алдык десек болот.
Экинчи суроо бул узартып төлөө дегенде бизде ошол эгерде бөлүп төлөө деп түшүнсөк болобу? Бөлүп төлөө деген сөз да. Бөлүп төлөө дегенде эгерде бизде ошол ажыга кезекте турган жанагы 111 жаранга гана мүмкүнчүлүк берилет 20 ноябрга чейин төккөнгө. Ал эми калган башка жарандарга ошол баштапкы $2000 төгүү зарыл. Себеби ошол 111 адам өткөн жылдан бери кезекте турган 111 адамдагы эгерде $2000 толуктай албай калса, анда ал кезектен чыгарылат деген дагы чечимибиз бар. Жакшы экен. Анан аймактар боюнча, мисалы үчүн өзүңүз айткандай 6060 квота областтарга кандай бөлүнөт, кандай тартып? Биз өткөн быйылкы 23 ажылык жыл деп айтсак туура болот. 23 жылкы ажылыкта алынган тажрыйбанын негизинде жандуу кезек кылганбыз. Ошол эле живой очередь деп кайсыл жактан болгондо кажет эмес демек. Кайсыл жактан, кайсыл аймактан экендиги карабастан, ал өзүнүн тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Каалаган жеринен барып, биздин ошол операторлор, кураторлорго катталып, ошол жерден ажылыкка барууга катталса мүмкүнчүлүк алса болот. Нургыз? Саламатсыздарбы дейт, кутман таңыңыздар менен. Менин суроом дейт, менин 4 балам бар дейт. Мектепте окушат, балдардын атасы башкага үйлөнүп, азыр арадан 3-4 жыл өттү дейт. Сураганым, мени бир балам коштоп барса болобу дейт. Бизде махрам маселесинде жаш чектелген. Бизде ошо ажылык жоонун негизинде ажыга баруучулар жалпы эле жана ошонун ичинде махрам болуп баруучулардын жашы 18 жаштан кем болбош керек. Ал эми башка кошумча айтып кете турган нерсе, 2024-жылы 18 жашка чыга тургандар дагы барып келгенге мүмкүнчүлүк алат. Жакшы экен. Авиа каттамдар тууралуу. Бизде ушул ажылыкты уюштурууда негизи биринчи бул каттоону жарыя кылгандан кийинки эле экинчи жарыябыз бул авиакомпаниялар ортосунда жарыя берилди. Кудай буйруса, авиакомпаниялар ортосундагы конкурсту тандоо иш-чарасы 25 октябрдан баштап 13 ноябрга чейин документтерди кабыл алынат, жарыя кылынды. Ал эми 14 ноябрь күнү саат 10-до муфтияттын жаңы кеңсесинде Кудай буйруса ошол конкурстук иш-чара уюштурулат. Ичиндеги гана компанияларга тиешелүү сөзбү же эл аралык? Эл аралык деңгээлдеги чоң компаниялардан баштап биздин ички компанияларга десе болот, бирок биздин тилекке каршы ички компаниялардын талабы, стандарты туура келбейт. Туура келбей калат. Нургыз? Саламатсыздарбы? Ажылык сапарга барыбыз келет дейт, бирок шарт жок. Негизи ажыга кайра бара беришкендер деле бар экен дейт. Ушул эмне үчүн көзөмөлдөнбөйт дейт. Илгери чоң апамдан уктум эле дейт. Бир жолу эле барат деп, азыр 10 жолу баргандар дагы бар экен дейт. Кимдер көзөмөлдөшү керек дейт. Кутмандуу таңыңыздар менен сиздерге ийгилик каалайм дейт. Анан кайтарымсыз төлөм дагы бар экен. Бул эмне болгон акча деп жатат. Бул бизде акча биринчи акча маселесине эгер токтоло турган болсок, акча кайтарымсыз 1000 сом деп дагы жарыя кылынып турат. Бул биринчи АКШ доллар боюнча төлөнүп аткан акча. Негизи быйыл кошумча айта турган дагы бир маселе, Сауд Арабия тарабынан атайын ажылык министрликте бар. Ошол ажылык министрлик жаңы министр келген 2023-төн баштап. Анан ошол дагы бир кайсы бир реформаларды жасоо бир максаттарында быйыл ажылыкты эрте уюштуруп, Рамазан айына чейин ажыга баруучулардын визалары дагы чыгып даяр болуш керек деген максат менен, план менен иш алып барып атышат. Ошон үчүн быйыл эрте башталгандыгынын негизги себеби ошол. Биринчи. Ал эми кайтарымсыз төлөм боюнча, кайтарымсыз төлөм бизде атайын ошол ажылыкты уюштуруу ичиндеги иш кагаздары бар. Ошол операторлорду, кураторлорду каттоо иштеринде, алар ошол бүт кагаз иштерине, анын ичинде ошо муфтияттын ажылыкты уюштуруу иштеринде каралган каражат болуп эсептелет. Ошон үчүн кайтарымсыз деп жазылып турат. Ал эми калган акчада жанагыдай бир жогоруда айтылган себептер менен квотага илешпей калган учурда же ден соолугуна байланыштуу башка учурларда калган акчасын, доллар менен төлөнгөн акчасын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү бар ар бир жарандын. Рахмат ажыке, маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кенен сүйлөшсөк болот эле, убакыт чукул. Биз сапарыбызды улайбыз. Ажылык сапарга ниет кылгандар болсо, ниетиңиздер кабыл болсун. Заманыбыздын дагы бир